Мен турмушка кечирээк чыгып бир уулду болгонбуз. 1 жылга жетпей эле ата-энемдин үйүнө келип калгам. 11 жылдан кийин башка адамга турмушка чыгып, бир туугандарымдын киришүүсү менен бул адам менен дагы жакшы жашай албай койдум. Бул адам дагы үйлөнүп алды. Мен бир туугандарыма силер себепкер болдуңар деп нааразы боло берем. Түгөйүнүн болгону жакшы экен. Сиз кандай кеңеш бересиз? Өткөнгө өкүнбөңүз. Барды Кудайдын тагдырынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Кимге кандайдыр ушундай бир ыңгайсыз, жагымсыз кайгы, ушундай бир капачылык жетсе, ал айтпасын. Эгерде мындай кылганымда мындай болот эле, тигиндей болот эле деп. Андай айтпасын. Анан көрөп десин, каддаралла ва ма шаа фаал. Алла буйрганы болду. Алла каалаганын кылды деп кой, бүттү. Эгер деген сөз шайтандын амалынын эшигин ачат дегенде. Эгерде ушинтип Алла каалаганы болду деп Аллага тагдырга там берип койсоңузчу, Алла Таала сыныкты сөзсүз бүтөйт, кайгыны сөзсүз курсанчылыкка айлантырат. Жалап болбоңуз. Анан көрөк амалыңызды оңдоп түздөй бериңиз. Алла Тааланын иншалла жакшы күндөрү бар. Биз оңоло берейли, жараткан Алла Тааланын жардамы бизге андан тезирээк келет. Салам алейкум, менин жолдошум мени алганга чейин башка аял менен жашыруу жашап жүргөн. Ошол малда бир кызды болушкан. Мени алгандан кийин аны менен жашабай калды. Биз жолдошум экөөбүз 4 балалуу болгонбуз. Бирок ал аял эми мени менен жашайсың деп атат. Күйөөмдө жашайм, экинчи аял кылып дейт. Кызым үчүн деп атат. Күйөөм ыраазы бол, бейиштик болосун деп атат. Бирок ал аял эми төрөй албайт экен. Мен нааразы болуп Аллага өзүңө гана тапшырдым. 4 баламын убалына кал деп ыйлап дуа кылып каргап койгом ал аялды. Эми ойлонуп макул ыраазымын деп айттым. Бирок ошол каргаганым эмне болот? Ушул мени кыжалат кылып атат. Сураныч Алланын ыраазычылыгы үчүн жооп берип коюңузчу. Каргасаңыз биринчи Алла Тааладан кечирим сураңыз, экинчи кимди каргасаңыз ошодон кечирим сурап коюң, бүттү маселе. Зына кылган адамдын каткенде күнөөсү кечирилет. Жараткан кечиреби? Bir molda süylөгөнүн уктум, кечирбейт, өмүр бою кедей болуп өтөт, бейишке киргизбейт. Эмне кылсам болот? Түнү тахажжуд окуп кечирим сурап, ыйлап дуа кылса кечиреби? Кандай дуа кылса кечирет? Кандай амал кылыш керек? Суранам, айтыңызчы. Жо бул силерди ушул молда катыраак чочутуп койгонго? Атак иншалла Алла Тааланын тообасынын эшиги ачык. Чын жүрөктөн тооба кылыңыз, өмүрүнөн калганча ага кайтпаңыз. Зынаны ойлонбоңуз, сүйлөбөңүз, укпаңыз, барбаңыз. Алла Таалам иншалла кечирет. Акыл?